Сооротуучу Кудай. 25-июль. Баш аламандыкты эмес, машаякты угалы. Бир карыя күнүгө сыналгыдан жаңылыктарды көрө берип, тынчтыгын жоготуп, ага айланадагы дүйнө кыйрап, аны өзү менен кошо алып бараткандай сезилди. Бирок өчүрүп койчу деп кызы жалдыраганына карабай, ал телевизордон жана социалдык тармактарда жаңылыктарды көрүп, көп убактысын өткөрө берди. Биздин кулагыбыз аркылуу кирген нерсе бизге олуттуу таасир этет. Муну Исанын Понтий Пилат менен сүйлөшүүсүнөн көрүүгө болот. Диний жетекчилердин Исага каршы койгон айыптарын угуп, Пилат андан «Сен жүйүттөрдүн падышасысыңбы?» деп сурады. Иса ага күтүүсүз суроо менен жооп берди. Муну өзүң айтып жатасыңбы? Же башкалар сага мен жөнүндө айтыштыбы? Бул суроо биз үчүн да актуалдуу. Тынчсызданууга толгон дүйнөдө жашап, биз эмнени угабыз? Баш аламандыкпы же машаяктын үнүнбү? Иса динчил адамдарга өзүнүн ким экенин айтуу үчүн койлор жөнүндөгү мисалды айткан. Койлор койчунун үнүн угуп, анын артынан ээрчишет. Бирок алар башка бирөөнү ээрчишпейт. Иса биздин жакшы кайтаруучубуз жана биз анын үнүн угушубуз керек. Келгиле, баш аламандыкты эмес, анын үнүн угалы.